Жараткан Алланын тарабынан эки нерсе чыгат. Биринчиси неаматтар чыгат. Экинчиси өкүмдөр чыгат. Неаматтарга шүгүрчүлүк кылыш керек, өкүмдөргө баш ийиш керек. Ошо неаматтарга шүгүр кылууга Алладан жардам сураш керек, өкүмдөргө баш ийүүгө аткарууга жардам сураш керек. Алла бизге жардам бербесе, Аллага баш ий албайбыз. Алла бизге неаматына шүгүр кылганга жардам бербесе, биз Аллага шүгүр кыла албайбыз. Демек биз муктажбыз Алланын жардамына, неаматка шүгүр кылганда дагы муктажбыз. Ошондой эле Алла Таалага ибадат кылганда дагы Аллага муктажбыз тугандар. Демек Алланын тарабынан эки нерсе, биздин тараптан, бенденин тарабынан эки нерсе болсун да. Алла Тааланын тарабынан неамат экен, биздин тарабыбыздан шүгүр экен. Алланын тарабынан өкүмдөр экен, биздин тарабыбыздан баш ийүү экен. Мынаке бакыт тугандар. Кур'анда Алла Субханаху ва Таала дуасын үйрөткөн. Робби аузи'ни ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва аля валидайя. О жараткан Алла, менин жүрөгүмө салгын. Менин жүрөгүмө туюндургун. Жараткан Алла мага тоофик бергин. Эмнеге? Мен сенин берген мага неаматыңа шүгүр кылайын. Жана менин ата-энеме берген неаматыңа дагы шүгүр кылайын. Ата-энеме дагы шүгүр кылайын. Робби аузини ан ашкура ни'матака аллати ан'амта алейя ва аля валидайя ва ан а'мала салихан тардаху. Жана ушундай мага тоофик бергин, мен жакшы амалды кылайын, сен разы болгон амалды кылайын. Сен разы болгон ишти кылайын, сен разы болгон сөздү айтайын деп Алладан сурашыбыз керек экен. Тарба вадхилни би рахматика фи ибадика салихин. Жана мени өз мээримдүүлүгүңө бөлөп, салихин, түз таза жүргөн адамдардын катарына кошуп киргизип койгун деген сөз экен. Ошолор менен чогуу бейишиңе киргизгин, ошолор менен чогуу кылгын. Жаман адамдарга мени кошпогун, жакшы адамдарга кошкун. Бейишке кире турган адамдарга мени ошол тарапка койгун я Алла. Дозокко бара турган адамдарга, бактысыз адамдарга, азапка душар болгон, азапка лайыктуу болгон адамдарга мени кошпогун я Алла. Мени каяка кошкун? Жакшы адамдарга. Ва алхиqni bis салихин. Я Алла, мени кошуп койгун. Салихин, пайгамбарлар, олиялар, сахабалар, түз таза жүргөндөр, адамдар, мынча айткандачы, өңү адам, ичи айвандарга кошпогун, ичи шайтандарга кошпогун, ичи жырткычтарга кошпогун. Келбети дагы инсан болсун, акыйкаты дагы инсан болсун, сырткы дүйнөсү дагы инсан болсун, ички дүйнөсү дагы инсан болсун. Ошолорго кошкун деген мынаке дуа. Алла Субханаху ва Таала Кур'анда буйрук берип койгон. Анишкурли ва ли валидайк. Эй, мага шүгүр кылгыла, жана ата-энеңерге шүгүр кылгыла. Мага шүгүр кылгыла, ата-энеңерге шүгүр кылгыла. Биринчи мага шүгүр кыла. Силерди жоктон бар кылдым, бир тамчы суудан жараттым. Сага баш, каш, бардыгын бердим я Алла. Бендем деп Алла Субханаху канча неамат берди. Эми ким аркылуу берди ушуну? Ата-энеңер аркылуу бердим. Силерди бу дүйнөгө жараттым, ата-энеңер аркылуу. Ата-энеңер себеп болду. Атаңардын белинен чыктыңар. Энеңердин карнынан чыктыңар. Силер ата-энеңер себеп болбосо келбейт энеңер. Аларга дагы шүгүр кылгыла. Маллам яшкурин нас, лам яшкурилла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ким адам баласына шүгүр кыла албаса, ал Аллага шүгүр кыла албайт. Ата-эне эң биринчи шүгүр кыла турган ата-эне. Ким ата-энесине шүгүр кыла албаса, ата-энесине рахмат айта албаса, ал Аллага да рахмат айта албайт. Аллага дагы шүгүр келтире албайт. Пайгамбарыбыз айтып атат муну. Демек Алла Субханаху ва Тааланын тарабынан бардык неамат хакыйкаты шүкүр. Шүгүрдүн акыйкаты өзү ушул. Бардык неамат Алладан гана деп билгиңиз, ушул шүгүрдүн акыйкаты. Бардык неамат Алла Тааладан деп билиңиз, ушул шүгүрдүн акыйкаты. Эми кээде түздөн түз өмүр, түздөн түз акыл, түздөн түз ыйман, түздөн түз ден соолук, түздөн түз ырыскылар, түздөн түз сиздин бу дүйнөгө келгениңиз ата-эне менен аркылуу. Демек ким аркылуу келип калсаңыз, кимдин аркылуу сизге жакшылык жетсе, сизди бир курсаңызды тойгозуп койду, бир жерден самолет калып барып экинчи жерге жеткирип койду, кандайдыр сизге бир жакшылыгы жеттиби, ал адам дагы шүгүргө лайыктуу. Ага шүгүр кыла албасаңыз, Аллага шүгүр кыла албайсыз.
Men lam yashkurin nas lam yashkurillah. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, ким адам баласына шүгір қыла албайды, ал Алла Тағалаға дағы шүгір қыла албайды. Адам баласынан ең бірінші ата ене, ошон үчүн Алла Тағала Құранды ачык кылып койду. Анишкурли вали валидейк. Маңа шүгір келтиргиле, ата энеңерге шүгір келтиргиле.